Адахан Мадумаров: Акуркулакта менин кадыр баркым өсүп кетти. Бул тууралуу саясатчы жергиликтүү ММКларга маек берип жатып билдирди. Бирдеме болсо эле мени Баткендеги жерди берип жибериптир деген сөз. Менин артымдагы сөздү атын жаза албаган депутат билдирген. Мен аны билем, баягы коомчулуктагы каркыра маселеси өтпөй калган. Анан аргасыз ушундай чууларды сөздөрдү чыгарып, анан ушул протоколду таап чыгышты. Эгерде мен жерди чын эле сатып жиберсем, ошол жерде жашаган эл мага 90% добуш бербейт болчу. Албетте, акыркы убакта Мадумаровдун кадыр баркы аябай өсүп кетти. Кадыр баркы өсүп, эл катуу колдоп кетти деп жаман болуп атышат, деди ал. Булак Коом пресс. Ысык көлдө 14 жаштагы өспүрүм асынып алды. Ысык көл облусунун Кара Ой айылында 14 жаштагы өспүрүм асынып алды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык окуя 6-май күнү болгон. Болжол менен саат 14:00 чамасында өспүрүмдүн жансыз денесин короодон жакындары табышкан. Бул факты Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтык электрондук журналына катталып, ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барган. Жансыз денеге кароо жүргүзүү учурунда күч колдонуу белгилери аныкталган эмес. Ошондой эле өспүрүмдүн атасы жана бир туугандары эч кимге доо арызы жок экенин билдиришип, соттук медициналык экспертизага берүүдөн баш тартышкан деп айтылат маалыматта. Алдын ала маалыматтарга ылайык каза болгон өспүрүмдүн ата-энеси мындан 3 жыл мурун ажырашып кетип, балдар атасында калган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Булак Кадам Медиа. Ысык көлдө жол кырсыктан улам 18 жаштагы жигит каза болду. Түптө жол кырсыгынан 18 жаштагы бала каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 7-май күнү саат түнкү 12:57 чамасында Ысык көл облусунун Түп районунда Шаты ичке суу талдуу суу унаа жолунун 1-чакырымында БМВ 525 үлгүсүндө унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жолдун жээгиндеги бакты сүзүп алган. Анын кесепетинен 18 жаштагы бала каза болуп, дагы 3 адам жабыркаган. Жерине ÖKM'нин куткаруучулары тартылып, каза болгон жарандын сөөгүн чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган жарандар тез жардам кызматынын унаасында райондук ооруканага жеткирилген. Булак ЖТВ.